Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгінгі күнгі 8 май, ертең 9 майдан 12 майға чейін рейд болады. Усиленный рейд. 4 күн моделерді шығып алып, сілерден документіңерді бүт барын текшереді дейді. Енді документтерді текшереді мүмкін. Экранда көрсеңер болады. Бұларды аяқтан аласыңар, қайынты алыш керек, жана қайсыл документті сұрайды, бұға чейінен сұраған емес. Ошол видеода біздерге айтып берейін туғандар. Біз Республика 302 деген таксопарктабыз. Бұл жерден таксопарктың процент болғаны 3%, моментальный вывод 24,7. Арендаларға келсек, экономдор туғандар арзандаптыр. Ушул жерде айдап жүрген водительдерге кайрылат элем туғандар. Машина либо жерге барганда машиналарды арзандаткыла деп айтып берсеңер, арзандатат. Келіп эле унчукпай кете берсеңер, буга нормально экен деп берет. Экономдон баштайлы. Экономдон 1800дөн башталат. Ошол эле Polo, Solaris, Kia кетет. Оны зона кылып алдын ала билсеңер болот. Себеби ал машиналар көп турбайт. Комфорттордон Haval, Julion, Moskvich и Cherry Tiggo 4 бар. Cherry Tiggo 4 менен Moskvich 2600дөн, Haval Julion 2700дөн. Comfort Plus'ga келебиз. Comfort Plus'та тугандар Cherry Tiggo 7 Pro Max бар, JAC G7 бар Comfort Plus'тан и FAV 5 тум бар. Камералар бар, оптималар бар. Аны зона кылып байлансаңар болот. Comfort Plus'тар 2500дөн башталат. JAC'тар 2500дөн, FAV 5 тумдар 3100дөн, Cherry Tiggo 7 Pro Max'тар 3000ден, а вот Haval F7 2900дөн туган. Ушулардын бардыгы Comfort Plus. Приведи друга деген бар. Досуңар келсе, артыңардан силердин артыңан келип иштесе, досуңарга дагы, силерге дагы бир күндөн бесплатно кете берет. Аны телефондон чалып байлансаңар болот. Депозитке келсек, туганда депозит 200дөн 15000ге чейин депозит. Страховкасы боюнча дагы айтып коеюн, көпчүлүк айтып кой страховканы дейт. Кээ бир машинанын страховкасы как обычно бар, оригинал, кээ бир машинанын страховкасы жанагындай левый, неоплачиваемый страховкадан. Эгер силер күнөөлүү эмес болсоңор, силер эчтеке төлөбөйсүңөр, бул компания бүт өзү төлөйт. Эгер күнөөлүү болсоңор, силер сүзүп алган өзүңөр айдап жүргөн машинаңарды гана оңдойсуңар. Башканы бек сүзүп алган машинаны булар өзүлөрү оңдоп беришет. Машина тизилип жатат. Ичкерide дагы, сыртта дагы машиналар тизилип жатат. Паника алдырбайбыз. Буга чейин кандай неме болуп келген болсо, проверка болуп келген болсо, рейд күндүк эле болуп атат. Күндүк эле боло берет тугандар. Бул токтобойт. Себеби рейд болбосо дагы биз чектен чыгып кетебиз. Бул туура нерсе. БСОну подголовниктеги QR-кодту, анан жанагы правила перевозок пассажиров деген мындай кагаз болот. Аны либо жерден эле чыгарып алсаңар болот негизи. Ошону сурабай алганына 2-3 жыл болду тугандар. Бул дегени бул жөн гана таксопарктардын жөнөткөн мындай документтер туруп алгыла, проблема болуп бизге проблема ашырбагыла деген мааниде. Эмнени сурайт? Путевой лист туура толтурушун. Көпчүлүгү 07 эртең менен чыкканда 07 болсо, жөн эле 7 кылып жазышат дагы. Саат 17де бир тулап коюп дальше деп жиберишет. Бул туура эмес, туура толтуруш керек, бар толук толтуруш керек. Диагностика карта базада барбы жокпу? Же левый ошону текшеришет. Страховка под такси жөнөкөй страховка ошону текшеришет. Азыр вот көпчүлүгү диагностика картаны жасабай жүрүшкөндөр азыр айтар элем тону бул кандайдыр бир функция пайда болгон. Менин досум парковка машина көп машина арасында турса, майди именно айланып келип ошого келип турду. Можно вашу диагностика карту деп турду. Кандайдыр бир номер менен эле машина номерин эле текшерип кое турган бир функциясы чыккан менин оюмча. И айлар дагы издеп жүрүп менин досуму машинадан диагностика картаны кандай деп сураптыр. Бул дегени айларда да кандайдыр систематически, автоматически текшере турган бир системасы пайда болгон. Ушундай тугандар. А так путевой лист толтургула, страховка, диагностика карта, БСОну кайдан алыш керек, ушунчалык эле алыш керек болсо, гыжалат болгондор бар да, по-любому айтып атсаң эле гыжалат боло беришет. Деп. Любой типографияга кирип туруп, БСО десеңер, силерге БСО берет. Любой таксопаркка отпечат басып алгыла, теш алып жүрө бергиле. Негизи БСО кимге керек? Бул командировкада жүргөндөр, за счет фирма жүргөндөр баягы. БСОго силер болгону поездканы жазасыңар, километраж жазасыңар, кайерден кайерге баргансыңар, сумманы жазасыңар дагы баягыга берип коесуңар. Ал түгөт барып туруп, мен мынанча менен такси кылып жүрдүм, такси колдондум. Мага акчаны гоните деңиздеп туруп, ал фирмасынан ушундай акча алыш керек. БСО ошол бланк строгой отчетности деген немени сурап, ошо менен гана акча кайтарып бере турган система бар. Ошон үчүн булар
Яндекс Таксидеги приложениедагы немени көргөзбөй, именно ошол БСО требует эткендер үчүн гана бул колдон чыгарылган нерсе. БСО бланк строгой отчетности ушундай болуп неме кылат да. Бул ошол фирманын адамдарына гана тиешелүү. Частный адамдарга нафиг кереги жок мунун. Ошондуктан ийгилик эртеңден баштап Кудай кааласа ишке чыгабыз, рейд болуп атабы, жөнөкөй обычный паника, биздин өзүбүздүн чыгарган паникабызды биз билебиз го. Чымындан чымчыкты спокойно жасап коебуз. Ушундай. Себеби биз кимбиз? Биз деген кыргызбыз. Үйлөнбөгөн шаарда үйлөп таштайбыз, тийгилик болгондо.